Жақын туғандар бір-біріне үйленіп, майып балдар кескин өсіп кетті ошто. Эки бир туугандын балдары же бир уруудагылар үйлөнсө болот деп айттыңыз эле устаз. Бирок биздин салтыбызга туура келеби? Айрымдар соц тармактар аркылуу дин менен салтты кайраштыруу аракетин көрүшүүдө. Кече дагы мага айтылды эле ушул суроо. Туугандар мындай да. Жақын туғандар бір-біріне үйленіп, майып балдар кескин өсіп кетті ошто. Мына статистика, мен эми коомчулук айтпай эле коеюн. Мындай. Ошондуктан ойлонуп, жақын туғандарды, бир туғандардын балдарын алысыраак туғандар болсо дагы жанагында бір-бирине үйлөп жайлап, ошонун бардын айынан майып балдардын төрөлүүсү өтө көбөйүп кетти ошто. Бардыгынча адилеттүү көз менен инсап таразасына тартып сүйлөйлү. Кыргыз элин бөлбөйлү. Дин тутуу эркиндиги баарына камсыздалган. Кармайсыңбы, кармабайсыңбы, иман келтиресиңби, келтирбейсиңби, мешитке келесиңби, келбейсиңби, өзүң ыктыярың. Өзүң келечегиң. Бирок ушуну билип кой, нике мусулмандарга кыйылат. Аллага ишенген, пайгамбарыбызга ишенген, ахиретке ишенгендерге кыйылат. Мусулман эместерге нике кыйылбайт. Биз өткөнкү сабактарда айтканбыз. Ага, ини бирине өздөрүнүн кыздарын, балдарын үйлөтсө болобу, болбойбу? Бул фатва. Адалбы, арам маселеси. Бир туугандардын балдары, кыздары. Бөлөлөр мисалы, балдарды. Бизде шарият ба Кур'ани Каримде Ниса сүрөсүндө кайсы нерсе арам экенин айтып, калгандарын адалына уруксат берген. Бул жерде кызыктыруу эмес, чакыруу эмес. Экөөңөр бир туугансыңарбы? Сен уулуңду бунун кызын давай үйлөнтүргүлө деген кызыктыруу эмес. Суроо болуп атат. Кокустан экөө сүйүшүп калса, экөө үйлөнсө, никеси адалбы, арамбы? Ана медицина жактан эми бая узак жактан үйлөнүш керек. Айлана африканецтер болбойсузбу? Мусулман кылып туруп. Макулбу? Башка улуттан алыңыз, кыргызды көбөйтүңүз. Мына кытайларды, исламды мусулман кылып туруп Кытайды алыңыз. Орустарды мусулман кылып туруп орустарды алыңыз. Эгер чакырык боло турган болсо. Башка жактан, башка улуттан ала бериңиз, башка урудан ала бериңиз. Бирок суроо коюлганда кандай? Экөө ушундай болуп калса, шариятта арам эмеспи, арам эмес. Эки бала үйлөнүп алса, bunday маселе көтөргөн жоксуңар го, Эки эркек үйлөнүп алса, Эки кыз үйлөнүп алса, bunday маселе көтөргөн жоксуңар го. Ошо менен кыргыздын урпагы уланат деп атасыңарбы? Ушундай сөздөрдү угуп калдык. Ушунча кыргыз кандай болсун, мындай болсун, мындай болсун деп. Биз элибизге, урпагыбызга биз күйгөндө эч ким күйгөн эмес, күйбөйсүңөр да силер. Мен башкаларга өзү түшүнөт азыр кимге айтып атам мен буну. Ошон үчүн иншалла жакшынакай кылып элибизди бөлбөй, туура түшүнүк менен, бул жерде суроо, фатва болот. Арамбы, адалбы? Мына маселелерди. Ошон үчүн Кур'ани Каримде бул бүткүл дүйнөдө бардык мусулмандарды билет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн кызын кимге берип атат? Али ким? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атасы Абдулла, Алинин атасы ким? Абу Талиб. Экөө бир туугандар. Башка жака узак эле барбай эле кой. Шарият. Бүгүнкү күнгө чейин мен эки бөлөлөрдүн үйлөнгөнүн көргөм, бирок ага эни бирине кызын, бирин баласын берип үйлөткөн көргөн эмесмин. Бул шарият ушундай деп койгон, кыямат күнгө чейин кандай маселелер келет? Мен эсимде бар, 90-жылы New York Times деген гезит бар беле? Мына, ошол жерде бир акмак өзүнүн апасына үйлөнүп алган. Өзүнүн карындашын мындай зордулук, өзүнүн кызын зордогондорду чыкпайсыңарбы көтөрүлүп бияка? Кандай бул акмакчылык булар? Ошон үчүн алхамдулилля биз элге күйгөндө бизге акыл үйрөтпөй эле койсун. Ошон үчүн Кудайга шүгүр, алхамдулилла субханаху ва таала жакшынакай кылып, албетте башка улуттан алыңыз. Башка улутка турмушка чыгыңыз. Негизи мусулман болсун. Башка уруудан алыңыз, башка областтан алыңыз. Бул чакыруу. Куда сөөктүзүңүз, бардыгы чакы менен, эч проблема жок. Албетте, эгерде бирөө суроо бере турган болсо, адалбы, арамбы? Никеси жарактуубу, жараксызбы? Ага жооп беребиз биз. Түшүнүктүү,